Ош шаарынын көпчүлүк борбордук көчөлөрүндө жайгашкан аялдамаларга көз жүгүртсөк, кээ бири кадимки талапка жооп берген заманбап аялдамалар, кээ биринде эл көп жүргөн жай болгонуна карабастан, аялдама турсун жүргүнчү ташыган унаалар токтосун деген белгинин өзү жок. Биз акценттин бул чыгарылышында аялдама кандай болушу керек жана кайсы аймактарга курулат, мына ушул тууралуу айтып беребиз. Аялдама калктуу конуштарга курулуп, жолдон 1-2 метр ичкерирээк болушу зарыл. Дагы бир жагдай, аялдама жол кесилиштеринен жок эле дегенде 30 метрден 50 метрге чейинки алыстыкта жайгашканы дурус болот. Ал эми эки аялдаманын аралыгы 250 метрден 800 метрге чейин болот. Бул дегени зарылчылыкка карап, мына ушул аралыктарды сактоо менен аялдама курууга болот дегенди түшүндүрөт. Аялдамада соода сатык кылууга уруксаат берилбейт. Мындан сырткары жеке менчикке берүүгө да тыюу салынган. Бирок Ош шаарындагы аялдамаларды жеке менчикке берүүгө тыюу салынган менен жогорудагы аялдамалар үчүн чыгарылган эрежелердин көбү сакталбай келет. Видео жаккан болсо лайк басыңыз, бөлүшкөндү унутпаңыз.